Сомалинин борбору Могадишодо кош жардыруунун курмандыктары 230га жетти. Жүздөгөн адам жаракат алган жардыруу 2007 жылдан берки эң кандуу теракт деп саналууда. Түркменстанда социалдык жеңилдиктердин жоюлушу жана айрым кызмат акыларынын кымбатташы калк арасында нааразычылыктарды жаратууда. ЮНЕСКОнун жаңы директору болуп Франциянын 45 жаштагы мурдагы маданият министри Одри Азуле шайланды. Уюмдун аткаруу кеңешинин добуш берүүнүн жыйынтыгында ал 58 мүчөнүн 30-ун колдоосуна тапты. Сомалинин борбору Могадишодо кош жардыруунун курмандыктары 230га жетти. Жүздөгөн киши жаракат алган жардыруу ишембиде болгон. Алгач мина салынган автоунаа Могадишодогу Сафари мейманканасынын алдында жарылган. Бул экстремисттик топтор Сомалиде иш жүргүзө баштаган 2007 жылдан берки эң кандуу теракт болуп калды. Ушул эле күнү шаардагы Мадина районунда экинчи бомба жарылып, 2 киши жаракат алган. Кол салууну ким уюштурганы азырынча белгисиз. Буга чейин Могадишодогу Ал-Каида террордук уюму менен байланышы бар жана Сомали өкмөтүнө каршы күрөшүп келаткан Аш-Шабаб тобунун кол салуулары болуп келген. Өлкө бийлиги окуядан каза тапкандарга 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Ар кандай жаракат алгандардын саны 300дөн ашкандыктан курмандыктар дагы өсүшү мүмкүн деп айтылды. Түркменстанда социалдык жеңилдиктердин жоюлушу жана айрым кызмат акыларынын кымбатташы калк арасында нааразычылыктарды жаратууда. Маалыматка караганда 10-октябрда Дашогуз областында бала бакчаларынын акысы 10 эсеге жогорулашына байланыштуу анча чоң эмес нааразычылык акциялары өттү. Облустун Болдумсаз районунун укук коргоо кызматкерлеринин бири билдиргендей, бала бакча акысынын жогорулай тургандыгына белгилүү болору менен ондогон ата-эне район администрациясынын алдына чогулушкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү суу, газ жана электр энергиясы бекер болбой калгандыктан бала бакчаларынын акысы жогорулаганын айтышты. Район акимчилигинин өкүлдөрү азырынча жаңы тарифтер боюнча колунда бар адамдар төлөп турсун деген чечим чыгарып, андай үй-бүлөлөрдүн тизмесин түзүүнү тапшырышты. Бирок ата-энелер мамлекет балдарга бекер билим берүү керектигин айтышып, ортодо жаңжал чыкты деп билдирет Азаттыктын түркмен кызматынын булагы. ЮНЕСКОнун жаңы директору болуп Франциянын 45 жаштагы мурдагы маданият министри Одри Азуле шайланды. Уюмдун аткаруу кеңешиндеги добуш берүүнүн жыйынтыгында ал 58 мүчөнүн 30-ун колдоосун тапкан. Эми бул чечимди ЮНЕСКОнун башкы конференциясы бекитиши керек. Анын кезектеги сессиясы 10-ноябрга белгиленген. 2009 жылдан бери уюмду 2 мөөнөт катары Болгариянын өкүлү Ирина Бокова жетектеп келген. АКШ 12 октябрда ЮНЕСКОнун антизириалдык позициясы үчүн 2018 жылы уюмдун курамынан чыга турганын жарыялады. Вашингтонго удай эле ЮНЕСКОдон чыгуу каалоосун Израиль дагы билдирген. АКШ уюмду каржылоону 2011 жылы анын курамына Палестина автономиясы кабыл алынгандан кийин токтоткон. Израиль болсо ЮНЕСКО менен кызматташууну 1 жыл мурда Иерусалимдеги храм тоосунун мечиттерин сактоо тууралуу резолюциясын кабыл алынгандан кийин үзгөн.